Саламатсызбы? Региондо кайрадан Абалким автордук программасы. Негизги темалар тууралуу сөз кылаардан мурда Абалким автордук программасы тууралуу бир ооз маалымат берип койсом туура болот деген ойдомун. Берүүбүздү мындан толук 1 жыл мурда ден соолук жана башка бир катар белгилүү себептерден улам убактылуу токтотуп турууга туура келген. Убакыт өтүп, бүгүндөн баштап кайрадан эфирге чыгып, сиздер менен бирге болууга аракет кылабыз. Буюрса алдыда коомубузда актуалдуу болуп жаткан көптөгөн жагдайлар тууралуу ой пикирлерибиз менен бөлүшүп туруу ниетиндебиз. Андыктан регион телеканалынан жана социалдык тармактардан биздин берүүбүздү көрүп, ой пикир калтырып турсаңыздар болот. Эми алгач эле өлкөбүздө акыркы учурда эң эле резонанстуу болуп, Кыргызстаныбызды дээрлик бүткүл дүйнөлүк маалымат булактарында, анын ичинде өзүбүздүн маалымат булактарыбызда дагы кайра ар кандай өңүттө көрсөтүп жаткан чет элдик студенттерге байланыштуу жагдай тууралуу сөз кылалы. Биринчиден, чет элдик студенттерге байланыштуу жагдай жакшы болгон жок. Аны түшүнүү үчүн жогорку билимдин эмес, орто билимдин дагы кереги жок. Адам болуу гана жетиштүү. Аны эми бир айтабызбы, миң айтабызбы, болор иш болду. 3-4 жаш балдардын тентектигинен келип чыккан тополоң, ансыз да кыргыз элин, бийлигин бүт дүйнөгө жамандагысы келип жаткандар үчүн майдай жактыда калды. Айла жок, биздин балдар ушинтип коюптур. Экинчи мындай кайталанбайт. Беймарал окууңарды окуй бергиле. Бирок бизде конок койдон жоош деген накыл кеп бар. Ошол сыяктуу эле анча-мынча кемчиликтерге көңүл бурбай, биздин мыйзамдарды, жергиликтүү элибиздин үрп адаттарын, тартибин, менталитетин туура түшүнүп, адаптация болуп, көнүп, тил табышып, окууңарды уланта бергиле. Мыйзам бузган берки жаш балдарды биз тартипке чакырып, баарын иретке келтиребиз деген сөз менен баары бүтүшү керек болчу. Ошол эле Пакистанда, Индияда же Бангладеште, Америкада, Европада эле элдин баары жыргап, эч ким кол салбай, мигранттарын же чет элдик студенттерин төрүнө коюп, сыйынып отурган жери жок экенин баарыбыз билебиз да. Болор иш болду, туура. Кыргызстандын эл аралык имиджине доо кетти. Туристтер, чет элдик студенттер, мигрант болуп келемин дегендер эми катуу ойлонуп туруп, анан Кыргызстанга карай баса турган болду. Мындан эч ким пайда деле таппаса керек, бирок ошол эле учурда бул теманы чет элдиктерден ашып түшүп, кыргыздын баарын малга, койго, алкашка, мародерго теңеп салгандын өзү туура эмес да. Кыргыз эли жаман болсо, жакшы элин ким бизге бермегиле. Андан көрө өлүп атсак дагы өзүбүз мазактабай, тийиштүү туура жолдор менен кемчилдиктерди жоюуга аракет кылганыбыз оң эмеспи? Айрым чет элдик сайттар үстүбүзгө жогундук уюп атса, колубуздан келсе ушундай эле кыйын болсок, өтө эле билимдүү акылман болсок, анда маалымат талаасындагы согушта өз улутубузду, эли жерибизди коргоп, куулугубузду дагы, кыйтырлыгыбызды дагы, сөзмөрлүгүбүздү дагы бир жолу болсо дагы кыргызды коргоо үчүн колдонуп койсок болбойбу? Тетирисинче каралап жаткан сайттарга ого беш бетер мүмкүнчүлүк берип, мына кыргыздын өзүнүн журналисттери, блогерлери, чоңдору айтып жатат го, булар адам эмес деген көрүнүштү алып келүүдөн кыргыздын душманы гана жыргабаса, эли жерин сүйгөн адам эч качан жыргабашы анык. Эми соц тармактарда Кыргызстаныбыздын кооз табиятын, меймандос элин, каада салт, үрп адаттарыбызды байма-бай чагылдырып, ар кандай тилдерге которуп, дүйнө элин таң калтыра албасак, суктандыра албасак, туристтердин келишине Кыргызстанга болгон кызыгуусун пайда кыла албасак, анда өлгөн экен. Спортчуларыбыз кыргыз желегин дүйнөгө таанытып болду. Бейиш эненин таманынын астында деген кинобуз болсо, кадимкидей эл аралык деңгээлде резонанс жаратты. Бул дагы Кыргызстан үчүн чоң пайда болду. Окуучуларыбыз эл аралык олимпиадаларда жеңишке жетип, башка өлкөлөрдү таң калтырып жатат. Чет жакта жүргөн биздин уул кыздарыбыз баатырлык кылып, жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап калып, баарына Кыргызстандын атын чыгарып жүрөт. Экономикалык көрсөткүчтөр боюнча дагы өлкөбүз өтө тез өсүү темпине түшкөнүн эл аралык адистер айтып отурушат. Армиябыздын күндөн күнгө күчтөнүп, анча-мынча душмандын үшүн алып жатканы дагы эгер билсек, сиз менен биздин сыймыгыбыз, жетишкендигибиз мактана турган, башты бийик көтөрүп жүрө турган фактылардан эмеспи? Кыргыз жаман, кыргыз андай, кыргыз мындай, кыргыз болбойт, антип кеттик, мынтип кеттик деп эле өзүбүздү жерге уруп, өзүбүздү тебелеп тепсеп турбасак деле, жашообуз жакшына болуп өтсө керек. Кылмышкерлердин болсо улуту дагы, дини дагы болбойт эмеспи? Дүйнөдө кайсыл өлкөдө болбосун, кылмышкерлер, саткындар, уурулар, бузукулар адам дегенге болбой турган даражага жеткендери жетиштүү да. Болгону алар жаманын жашырып, жакшысын ашырып, жамандарын оңдоп түзөө менен
алдыга жылууга аракет кылуу менен алектенип жатышат. Бөлүп төлөгөнгө бир интернети бар телефон көтөрүп алып эле салкын жерге жамбаштап жатып алып, элдин баарын жамандап, жашоонун баарына нааразы болуп, Кыргызстан андай, Кыргызстан мындай, мен макул эмесмин, биз болбой калдык, биз жок болгону калдык, ачка калдык, ток калдык, ишсиз калдык, баайбай калдык деп эле налып отура бергенден бир нерсе өзгөрүп кетсе кана. Анда Япондун баары, Кытайдын баары, ошол эле Америка, Европанын баары ошентип жамбаштап жаткан сонунда деп жыргап эле жатып алып, күнүн бир тыйын пайдасыз соц тармактарга комментарий жазуу менен, көрүнгөнгө асылуу менен өткөрбөйт беле. Жалкоолонуп чөп баскан үйүнүн алдын иретке келтирип койгону зеригип, ал эмес бетин жууганы зеригип, талтайып жаткандарыбыз канча. Бирок бирөөгө акыл үйрөтүш, наалыш, нааразы болуш жагынан болсого алдына киши салдырбай, эгер ошондой чемпионат өтсө дүйнөнүн 10 жолку чемпиону боло турган замандаштарыбыз дагы аз эмес. Демек, ар бирибиз өзүбүздү оңдосок, билимдүү, кайсыл бир иштин устасы, жоопкерчиликтүү, эмгекчил, аракетчил болсок, бир максат коюп, Кудайдан колдоо сурап, өзүбүз ошого карап умтулсак, анан жашоодо өзгөрүү болору талашсыз. Анткени жараткан Кудай Ыйык Куран китебинин Раат сүрөсүнүн 10-11 аяттарында адам өзүн өзгөртмөйүнчө Аллах анын абалын өзгөртпөйт деп так, даана, түшүнүктүү кылып айтып койбодубу. Андыктан келиңиздер, ар бирибиз туруп, эмгек кылалы, билим алалы, жамбашты төшөктөн көтөрүп, тилди болор болбос нерсеге кор кылбай, андан көрө балдарыбызды жакшылап тарбиялап, өзүбүздүн өмүрүбүздү өзүбүз ысырап кылбай, мисалы ошол кече кеткен чет элдиктердин бошогон кызмат орундарына барып иштейли. Өлкөбүздө өзүбүз бардык жерде иштесек, бизде мигрантка кайдан муктаждык болсун. Өзү миллиондон ашык туугандарыбыз башка жакта мигрант болуп жүрсө, анан бизге каяктан мигрантка күнүбүз калыш керек. Өзүбүздөн ашпай турган эле иштер турат. Биз иштебеген үчүн, бош орун турган үчүн, анан башка бирөөлөр келип иштеп жаткандыр. Саясат талаасында болсо баягы эле көрүнүш, баягы эле бийлик талашмай, баягы эле интернеттеги ызы-чуу. Кече ошол чет элдиктер менен тополоң болуп жатканда дагы ошол эле ичибиздеги бийлик талашып, эптеп эле ушул бийликти бир нерсе кылып кулатып, кулатканда дагы жөн эмес. Элдин баарын көчөгө чыгарып, бар жокту талкалап, өрттөп, өлө тургандарын өлтүрүп, мына бийлик элдин канын төгүп атат деп ого бетер чаң тополоң кылып, бийлик алсам дегендер жалган маалыматтарды болушунча таркатып, түнү менен укташкан жок. Баланчы өлдү, түкүнчө союлуп кетти, милиция антип атат, чет элдиктер мынтип атат деп, түнү менен безилдеп, жалган маалымат таратып, элдин баарын көчөгө чыгара албай айласы кетти. Чогулган балдарды өздөрүнүн жеке максаттарына колдонуп кете албай эле убара болуп жатышканын көрдүк. Бирөөсү чыгып, жерибизде тынчтык болсун, ачууга алдырбагыла деп, бир ооз жазып же айтып койгонго жараган жок. Албетте, аларга Кыргызстанда тынчтык болушунун такыр кереги жок. Аларга тетирисинче жаңжал болсо, тополоң болсо, элдер бири-бири менен кырылышып турса, эч кимди эч ким укпай, башаламандык болуп турса, булар ортодон чыга калып, лидер болмуш бола калып, ураалап барып бар жокту талкалап, бийликти басып алса. Болду, болгону ушул. Мындан башка эч кандай максат дагы, тилек дагы, ой дагы жок. Булар үчүн бүгүнкү күндө эң биринчи маселе ушул. Эптеп элди көчөгө чыгарып алыш. Кантип болсо дагы, ушул жок дегенде 5-10 миң адам көчөгө чыкса эле болду, эсеп. Калган сценарийи даяр. Чогулган элди аны муну айтып провокация кылышат. Акырын өздөрүнүн балдары бир-эки жөнөкөй элди арды алтынан аткылап, сабап өлтүрөт. Анан булар кокуй эле кокуй, мына эки дос элди кырып атат, чыккыла эле чыккыла, буларды кетирбесек болбойт, өз элинде кол салып жатат деп баягы эле киносун коюшат. Бул ыкма 2010 жылы өтө жемиштүү болгонун бүгүн эми элдин баары билип бүттү окшойт. Ошондуктан булардын биринчи жана эң негизги тапшырмасы элди кантип болсо дагы көчөгө чыгаруу. Ошон үчүн бир туруп алтын урду алып атат деп чыгышат, анысы өтпөй калса свет кымбаттады деп чыгышат, анысы дагы окшошпой калса мына жерди сатып атат деп ызылдап көрүшөт, сууну сатып атат деп көрүшөт, анысы дагы иш бербей калса табияттын кырсыктарына чейин асылып, мына булар сел кылып жатат, мына булар жерди титиретип жатат, мына булар жамгырды көп жаадырып салды деген сыяктуу жомокторун элге байма-бай айта беришет. Буларды же камап жок кыласың, же кызмат берип жок кыласың, же чоң акча берип жок кыласың.
же ушул бийликти берип анан кутуласың. Булар менен башкача сүйлөшүүгө болбойт. Карапайым эл журтка эмне? Телефонун чукуп отуруп алдынан чыккандын баарына болбосо дагы жарымына кантип ишенип калганын өзү дагы билбей калат. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт дагы, жомоктун баарына алданып, азгырылып кетиши толук мүмкүн. Шамалды тиги бийлик талашып жаткандар атайылап, тактика менен жасап жатканын, ошол жок дегенде шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген ойдо болсо да калсын деген аракетте кайра ушинтип болор-болбосту айта берсек, аз-аздан ою бузулуп, аз-аздан ишенип отуруп, акыры бир күн элдин баарын көчөгө чыгарабыз деген гана план. Ошондуктан азыркы доордо маалымат саясатын биринчи орунга коюп, эл менен тынымсыз, туура, так маалыматтарды жеткирүү менен жеткиликтүү жумуш алып барылбаса, анда улуттук коопсуздук 24 саат бою коркунучта болгон заман. Бир пост менен элдин баарын бири-бири менен чабыштырып, бир жалган видео менен элдин баарын каалаган жагына буруп кетүүгө мүмкүн. Мындай учурда колуңуздагы телефонуңуздан көрүп аткан ар кандай маалыматтарга ишене бербестен, жакшылап тактап албасаңыз болбойт. Анткени Кыргызстан ким кааласа талкалап кете бере турган оюнчук мамлекет эмес. Кыргыз эли болсо ар кимге колдонулуп кала бере турган, орусча айтканда, последний лох эл эмес. Саламатта калыңыз.